Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда түз суроого жүз жооп көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз сиздер менен Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин эл аралык стандарттарга ылайык кандай иштерди алып барып жатат жана ошондой эле сырттан окуу бөлүмүнүн жүргүзүп жаткан ишмердиги тууралуу кеп кылабыз. Бүгүн бизде конокто Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин сырттан окуу боюнча проректору, физика-математика илимдеринин кандидаты доцент Зулпукаров Алтынбек Зулпукарович агайыбыз конокто. Ошондой эле аккредитация жана сапат департаментинин директору, филология илимдеринин кандидаты Тентимишова Акмарал Камчыбековна эжекебиз келген. Саламатсыздарбы? Алгач биздин студиябызга куш келипсиздер. Мен эң алгачкы эле суроону Алтынбек агай сизден баштагым келип турат. Бүгүнкү күндө учурда бизде күндүзгү окуу бөлүмүндө окуп жаткан студенттерибиз окуу сессияларын тапшырып жатышат. Ана мынау сырттан окуган студенттерибиз алар экзамендерин кандай шартта тапшырышат? Келишеби же аралыктан деле тапшырса боло береби деген. Сурооңузга рахмат. Биринчиден мен ушул аралыктан окутуунун тарыхына кайрылып кетсем, аралыктан окутуу өзү биздин дүйнө жүзүндө 18-кылымдарда колдонулуп башталган. Ошол убактарда окутуучулар студенттерге тапшырмаларды почта аркылуу жөнөтүп, студенттер ошол тапшырмаларды өз алдынча өздөштүрүп, анан атайын түзүлгөн комиссиянын көзөмөлүндө экзамендерди тапшырышкан. Андан бери заман өзгөрдү, коом өзгөрдү дегендей техникалык жаңы табылгалар адамдын жашоосун жеңилдетти. Бүгүнкү күндө окутуучулар менен студенттердин же мугалимдер менен окуучулардын ортосундагы окутуу процесси ушул интернет технологиялары аркылуу ишке ашырылып келатат. Бизде аралыктан окутуу Кыргызстанда негизинен 2006-2007 жылдары бир пайда боло баштаган, колдонула баштаган. Ошол убакта кээ бир окуу жайларга эксперимент катары да киргизилип, ушул аралыктан окутуу боюнча конференциялар уюштурулуп, семинарлар уюштурулуп, кээ бир окуу жайларда ушул сырттан окуу формасында аралыктан окутуу технологиялары колдонулуп келген. Ошондой эле 2011 жылы биздин өкмөттүн токтому менен биз жаңы баллондук системага же кредиттик технологияга өткөндүгүбүзгө байланыштуу бизде сырттан окуу формасы жоюлуп, бакалавр жана магистрдик багыттарда дистанттык же аралыктан окутуу формасы кийрилген да. Бирок бул окутуу формасы ушул мектеп партасынан жаңы компьютердик жана санариптик технологияларды жакшы өздөштүргөн окутуучулар үчүн, анан интернет жакшы болгон ушул интернетти жакшы билген окутуучулар, окуучулар үчүн, студенттер үчүн мындай жакшы натыйжасын берген да. Ошого байланыштуу 2014 жылы өкмөттүн токтому менен кайрадан дистанттык окутуу формасы кайрадан сырттан окуу формасына өзгөртүлгөн. Бирок бул жерде баса белгилей кетчү нерсе, сырттан окуу формасы дистанттык окутуу технологияларын колдонуу менен деген шарттар менен. Эми негизинен дистанттык окутуу технологиясы бизде мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2020 жылда ушул дүйнөнү дүрбөлөңгө салган пандемиядан улам министрликтин буйругунун негизинде мектептерде, жогорку, орто окуу жайларда ушул онлайн аралыктан окутуу технологиясы киргизилген да. Мындайча айтканда ошондой тапшырма болгон. Негизинен онлайн окутуу бизде жанагы өкмөттүн токтому менен бекитилгенден кийин биздин университетте дагы жанагы дистанттык окутуу технологиясын колдонуунун тартиби боюнча бизде жобо иштелип чыккан. Ошол тартиптин негизинде бүгүнкү күнгө чейин ошо биз окуу процессин жүргүзүп келатабыз да. Дистанттык окутуу технологиясы жана сиз айтып кеттиңиз, негизинен 3 түрү бар да. Бизде кейс технологиясы деп коет. Бул негизинен ушу берилгендердин даяр материалдарын мындай окутуучу же окуучу, студент самостоятельный өз алдынча даярданып, анан ошонун негизинде мындай билимге болот да. Андан кийин бизде интернет технология деген бар.
интернет технология бұл өзі эле айтып тұрғандай, біз интернет арқылы студенттер менен ушу тапшырмаларды жөнөтүп, байланышып, азыр кээ бир учурда биздин студенттер баягы окуу төлөмдөрүн төлөй албай, аргасыздан анан сырттан окуп жүргөндөр көп да. Ошон үчүн мисалы азыр чет элде иштеп жүрүп эле ошол жакта деле аралыктан экзамендерин тапшырып койсо боло берет да. Жок, өзү келиш керек болобу. Мен жанагы жоодо айта кеттим, ошол жоодун бир пунктунда конкреттүү киргизгенбиз. Күндүзгү формада мен баса белгилеп кете берейин. Ошол жана биз дистанттык окутуу технологиясынын 3 түрү. Кейс технологиясын колдонууга гана уруксат берилет да, негизи жоо боюнча. Сырттан окуу бөлүмүнө 3 технологиянын кейс технологиясы деп коет, интернет технология деп коет, анан телекоммуникациялык технологиялар деп. Ошол 3 түрүн тең колдонууга жол берилет. Андан кийин бизде дистанттык окутуу технологиясы толук түрдө ишке ашырылды деп эсептелет. Эгерде ошол дистанттык окутуу технологиясынын жардамында окуу планындагы сааттардын 70%дан кем эмеси ошол аркылуу жүргүзүлсө. Эми бирок ушул жерде мен жана айттым, студенттерге дистанттык сырттан окуган студенттерге дистанттык аралыктан окутууга жол берилет, бардык технологияларды колдонуу менен. Бирок аралыктык текшерүү деп коет бизде, экзамендер, сынактар, анан бүтүрүүчүлөрдүн жыйынтыктоочу экзамендери студенттин сөзсүз түрдө өзүнүн катышуусу менен жүргүзүлөт. Биз ошону талап кылып келатабыз. Бүгүнкү күндө ушул нерсе аткарылып атат. Рахмат агай. Кийинки суроону Акмарал эжеке сизге берейин деп турам. Азыр биздин университетте бардык багыттары эл аралык аккредитациядан өтүп бүттү учурда азыр. Анан дагы ушул кандай агенттиктерден өттүк? Рахмат. Бизде эсиңиздерге сала кетсем, 2015 жылдан баштап атайын ушу өкмөттүн токтому менен буга чейинки бизде болуп келген мамлекеттик аттестация деген түшүнүк, ушул көз карандысыз аккредитация деген түшүнүк менен алмашкан. Бизде ошол жылдан тартып эле биздеги бардык кызматкерлерди ушул аккредитация тууралуу, анын талаптары, анын негизги эле процедурасы кандай болот, чен өлчөмдөрү кандай болот, ошолор тууралуу көптөгөн баягы түшүндүрүү иштерин, атайын семинарларды биз уюштуруп келе жатабыз. Ошол биздин көп жылдык ошол иш аракеттерибиздин негизинде, андан сырткары ошо бизде эмгектенип жаткан кызматкерлердин ректораттан баштап ошол түзүм жетекчилери, профессордук окутуучулар курамы, жалпы эле кызматкерлердин жардамы менен бизде азыр учурда университетте даярдалып жаткан негизги билим берүү программаларынын дээрлик бардыгын ошол көз карандысыз аккредитациядан өткөрдүк деп айтсам жаңылышпаймын. Тактап айта турган болсок, бизде учурда азыр 50ге жакын билим берүү программалары даярдалып жаткан болсо, анын ичинен 38 билим берүү программасы көз карандысыз аккредитациялардан өтүштү. Ал эми алардын калган билим берүү программалары бизде ушу жаңыдан гана лицензия алып, быйылкы жылы ушул биринчи студенттерди кабыл алып окутуп жаткан билим берүү программалары. Буюрса келечекте аларды дагы өз убагы келгенде биз ушул кандайдыр бир агенттиктин сынынан өткөрөбүз деген ойдомун. Ал эми эл аралык негизги эле агенттиктер тууралуу, аккредитациялык агенттиктер тууралуу сөз кыла турган болсок, биздин билим берүү программалары ушул мамлекеттик, ушул билим берүү жана элим министрлигинин реестринен өткөн 2 агенттиктен, бул эл баасы жана бардыгыбыз билген АОП агенттиги бар, ушул 2 агенттиктен өтүшкөн. Андан сырткары эл аралык деңгээлдеги ушул Казакстандын НАР агенттигинен дагы аккредитациясынан ийгиликтүү өтүп, бул башка тактап айтканда 5 жылдык мөөнөткө бардыгы ийгиликтүү өтүшкөн. Ушул көрүнүштү мен баса белгилеп айтып кетким келет. Ал эми биздеги башталгыч кесиптик билим берүү боюнча бизде кесиптик лицейибиз бар. Ошонун 4 программасы өзүнүн биринчи мөөнөттөгү аккредитациялык мөөнөтү аяктап 2021 жылдын акырында аларды кайрадан экинчи жолу кийинки мөөнөткө аккредитациядан өткөрдүк. Андан сырткары ушул эле кесиптик лицейде бизде бычмачы адистиги бар, тикмечи адистиги бар. Тикмечи адистиги
биз ушул мамлекеттик үлгүдөгү диплом берүү менен гана чектелбестен аларга ушул жалпы орто билими тууралуу аттестат дагы беребиз. Башкача айтканда мектептин программасы да окутулат. Ал эми мектептердин программасы мыйзамга ылайык ушул биздин билим берүү жана илим министрлиги тарабынан аккредитациядан өтөт. Ал биз ошол 2021-жылы ушул адистикти дагы билим берүү жана илим министрлигинин аккредитациясынан ийгиликтүү өткөрдүк. Ал эми биз 2019-жылы ушул Кыргызстандагы башка окуу жайларынын катарында эле биздин университетте жалпы ишмердүүлүгүн, башкача айтканда институционалдык аккредитация деп айтып коет. Ошол эл аралык ушул Казакстандын НАР агенттигинен ушул институционалдык аккредитациядан өткөрүлдүк. Бул институционалдык аккредитациянын жыйынтыгында ушул биздин университеттеги билим берүүнүн сапаты эл аралык, башкача айтканда тактап айтканда, тагыраак айтканда бул европалык билим берүүнүн стандарттарына туура келет деген тастыктаган атайын сертификат алганбыз. Бул сертификат эми негизи бизге эмне берет бул сертификат? Бул сертификат албетте биринчи кезекте ошо биздин университеттеги ишмердүүлүгүн, башкача айтканда анын дипломун, бүтүрүүчүлөрүбүздүн дипломун бул Европа өлкөлөрүндө таануу. Андан сырткары ушул НАР агенттигинин аккредитациясынан ийгиликтүү өткөн ар бир билим берүү уюму автоматтык түрдө европалык реестр бар, ИГАР деп айтылып калат, ошол ИГАРдын базасына кирет. ИГАРдын базасына кирүү демек ошол сапат кепилдигин берүүчү реестр болуп эсептелинет. Ошол демек ошол стандарттарга туура келүү дегендикти билдирет. Эми бул университеттин ишмердүүлүгү үчүн менин оюмча бул чек эмес. Себеби дегенде баардыгыбыз билебиз, бул аккредитация бул тынымсыз дайыма кайталанып туруучу процесс. Андан сырткары бул негизи эле сапаттын жакшыртуунун эч кандай чеги жок. Мындан ары да көп иштер болот деп ойлойм. Рахмат эжеке, азыр эми Алтын агай сизге кайрадан кайрылалы деп турабыз. Мына күндүзгү окуу бөлүмүндө мисалы дипломдук иш жазуу деген эме бар да, баардыгыбыз дипломдук иш жазып жүрөбүз. Анан сырттан окуу бөлүмүндө деле ошол дипломдук иш ошо күндүзгү бөлүмдө эле жазылып эме болобу, көзөмөлдөнүп? Да, сурооңузга рахмат. Бүгүнкү күндө ошо күндүзгү бөлүмдө эле сырткы бөлүмдүн студенттери деле милдеттүү түрдө дипломдук бүтүрүүчү квалификациялык иш деп коет, бакалаврдын бүтүрүүчү деп баардык студенттер жазышат. Бирок баса белгилей кетчү нерсе, быйылкы окуу жылда биздин педагогикалык багыттагы, педагогика багытындагы жана мектепке чейинки даярдоо, билим берүү жана башталгыч билим берүү профилдери боюнча аларга 25%га чейин өзүнүн тандоосу боюнча милдеттүү түрдө, андан кийин чет элдик студенттерге бакалаврдын бүтүрүүчүн жазуу пландаштырылган. Анан калган студенттер ошол 2 мамлекеттик сынак тапшыруу пландаштырылган. Рахмат. Анан алардын мисалы жанагы атайын аралыктан окуу үчүн ушундай материалдарды жөнөтүп берип турабыз деп атпайсыздарбы? Ошол кайсыл убактарда берилип турат? Мисалы кышкы сессияга чейинки убактарда берилеби же кандай, же жыл бою берилип турабы, кандай болот? Дистанттык аралыктан окутуу технологиясындагы ошо тартиптеги талаптар боюнча биз окуу жылынын башында ар бир студентти ошол окуу процессине зарыл болгон же ар бир предмет боюнча зарыл болгон окуу усулдук материалдар менен электрондук түрдө, жазуу түрүндө биз камсыз кылышыбыз керек. Ар бир окутуучу бизде AVN портал деп коет, AVN системасы деп коет. Ошол жерде AVN 85 программага жанагы биз айткан окуу усулдук электрондук материалдарды жүктөшөт. Студенттер, ар бир студенттин өзүнүн логин паролу бар. Ошол логин паролдун негизинде киришип, ошол өзүнө тиешелүү маалыматтарды, же ошол лекцияларды болобу, силабустарын болобу, тесттик тапшырмалар болобу, студенттер ала алышат. Өз алдынча даярданышат. Кайта байланышка чыгышат. Бул жерде эми биз дагы бир басылай кетчү нерсе, биз мына пандемияга чейин чынын айтканда жана мен дистанттык окутуу технологиясынын 3 түрү дедим. Биз чындыгында жана кейс технология менен интернет технологияны колдонуп келгенбиз да. Бирок жана телекоммуникациялык технологиялар
Биз ушу пандемиядан кийин колдоно баштадык Көп чындыгында. пандемиядан кийин. Пандемиядан кийин мугалимдер дагы мындай тажрыйба өзүнө алышты да. Ошондо мындайча айтканда онлайн байланышта дагы кийин окутула башталды. Бул студенттин түздөн түз синхрондук байланышта же асинхрондук байланышта. Синхрондук деген бул эми жанагындай видео жанагы Zoom программасы деп коюп атабыз. Же башка программа, же асинхрондук. Студент түздөн түз онлайн туруп кайсы бир социалдык сеттер аркылуу мындай байланышып окуса болот. Андан кийин беркинде асинхрондук. Интернет түйүндөр аркылуу маалыматтарды берип, мындай алып дегендей да. Анан мына чет мамлекеттерде, мисалы, азыр биз айтпадыкпы, кышкы жайкы сессияларды өздөрү келип тапшырыш керек болот депчи. Барбай деле ошо онлайн тапшыра берсе болот тургандай бир эме шарттар жаралып турду. Анан бизде деле ошол нерсени ишке ашырса болобу кандай? Бизде айттым го, биздеги негизги ошол технология, дистанттык окутуу технологиясын колдонуунун тартибинде биз айттык го, сынактарды тапшыруу милдеттүү түрдө студенттин катышуусу менен. Бирок чет өлкөлөрдө, көптөгөн чет өлкөлөрдө дистанттык окутуу формасы киргизилген да. Алар окутууну дагы жыйынтыктоочу текшерүүлөрдү тапшырууну дагы аралыктан тапшырып, ошол окууну жыйынтыктаса болот да. Бизде бирок жана башында айта кеттим, бизде мүмкүн студенттерибиз даяр эместер, кээ бир айылдагы шарттар жок, интернет жок, ошондуктан көпчүлүк үчүн бул мындай жакшы натыйжа, оң натыйжа бербей калат да. Рахмат агай. Азыр эми мына эжеке айткандай аккредитациянын ар кандай талаптары бар экен да. Анан ошолордун ичинде коомчулук менен байланыш деген дагы бир эмеси бар экен, талабы. Ошол боюнча кандай иштер алып барылды бизде, негизи алып барылып атат учурда? Бул абдан туура берип жатасыз суроону. Себеби дегенде бул коомчулук менен байланыш, андан сырткары ошол негизги эле ошол университетте аткарылып жаткан иштерди коомчулукка жеткирүү, маалымат берүү коомчулукка бул агенттиктердин, аккредитациялык агенттиктердин атайын бир стандарты катары бөлүнүп берилген. Мен учурдан пайдаланып, ушул аккредитацияларды уюштурууда ошо бизге жакындан жардам көрсөткөн биздин ошо сырткы керектөөчүлөрүбүздү, башкача айтканда азыркы жаңы термин менен баягы сырткы стейкхолдерлерибизди. Алар кимдер эми бизде? Биздин бүтүрүүчүлөрүбүз, ата энелер, жумуш берүүчүлөр, социалдык өнөктөштөрүбүздү мен ошол жалпы эле ошо университеттин атынан ыраазычылык айтып кетким келет. Себебинде биздин башыбыздан өткөргөн аккредитациялардын бардыгы ошолордун түздөн түз жардамы менен өткөрүлдү. Себеби дегенде биз мурдагыдай эле өзүбүз ичибизде эле кайнап, сыртта коомчулук биз жөнүндө эмне ойлоп жатат, биздин бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөрүбүздүн тагдыры кандай болду дебей эле жөн эле биз адистерди даярдай бере турган болсок, анда албетте биздин окуу жайдын ошол коомчулуктагы орду жоголот. Ошондуктан биз мына аккредитация башталгандан баштап эле биздеги факультеттерде, колледждерибизде ошол бүтүрүүчүлөр менен, жумуш берүүчүлөр менен, ата энелер менен түздөн түз байма-бай иштер аткарылып келе жатат. Аларды баягы атайын жолугушуулар болуп, сөзсүз түрдө бир жылда бирден, экиден ушул жолугушуулар, тегерек столдор, андан сырткары бизде атайын сурамжылоолор, онлайн түрүндө сурамжылоолор жүргүзүп, алардын негизи эле кандай ойлору бар, кандай биздин университеттеги билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча кандай сунуштары бар, ошолор топтоштурулуп, жыйынтыкталып, алардын баягы негизделген сунуштары биздин жылда бекитилүүчү негизги билим берүү программалары бар. Ар бир билим программа боюнча ошол билим берүү программаларына киргизилет. Андан сырткары бизде ошол өзүбүздөгү баягы албетте баягы маалыматты жеткирүү, бизде ушул атайын сайттын, биздеги ушул гезитибиз бар, өзүбүздүн университеттин Доступ планетасы гезити, телестудиябыз аркылуу, социалдык баракчаларыбыз аркылуу дагы жүргүзүлөт. Албетте бул боюнча биздин баракчаларыбызга жазылган бардык биздин катталуучуларыбыз билсе керек, бизде байма-бай маалыматтар жүктөлүп, биздеги болуп жаткан иштерди маалымдаштын аракетин жасайбыз. Андан сырткары
Бизде билесиздер, акыркы пандемиядан улам акыркы жылдардагы аккредитацияларыбыз дагы бизде онлайн түрүндө жүргүзүлдү. Ал эми онлайн түрүндө жүргүзүүдө албетте ошол билим берүү программасын, аккредитациядан өтүп жаткан билим берүү программасын ачып көрсөтүү өтө оор болот. Бирок биздин ушул атайын адистердин жардамы менен, биздин ушул студиянын жардамы менен ушул теле обходдор уюштурулуп, аларды кандайдыр бир деңгээлде ачып бердик. Анын жыйынтыгынын негизинде ушул оң бааларды алдык. Негизи бизде бул боюнча жакшы иштер жүрүп жатат. Андан сырткары бизде мына ошол аккредитациянын дагы бир жол эмесинде бүтүрүүчүлөрдүн да ишке жайгашуу да каралган экен да. Бүтүрүүчүлөр боюнча кандай иштер алып барылып атат да? Негизги бүтүрүүчүлөр боюнча бизде иштерди алып баруу бул аккредитация процессине чейин эле бизде башталган болчу. Биз атайын өкмөттүн талабына ылайык, министрликтин талабына ылайык бизде ушул карьераны өнүктүрүү боюнча атайын борбор ачылган. Ошол борбордун жардамында ошол бүтүрүүчүлөрдүн бизден бүтүп кеткенден кийинки тагдыры кандай болуп жатат, аларда эмнелер жетишпей жатат, барып баягы бир жумуш ордуна орношкон болсо, ошол жерде кайсыл компетенциясы жетишпей жатат, алар ошол бүтүрүүчүлөрдөн, жумуш берүүчүлөрдөн атайын сурамжылоолор жүргүзүп, анан ошонун негизинде бизде ушул билим берүү программасынын мазмунуна кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү кийрүү аракетинде жүрөбүз. Андан сырткары мен буга чейин айтып өткөндөй эле ушул факультеттерде жылда ушул студенттер менен бүтүрүүчүлөр менен дагы жолугушуу болуп, аларды бүтүрүүчү курстун студенттери менен дагы жолугушуу уюштуруп, биздин бүтүрүүчүлөрүбүзгө кандайдыр бир студенттерибизге кошулуп, кандайдыр мотивацияларды берүү иштери жүргүзүлөт. Андан сырткары бизде бир жылда 2 жолу Ош шаардык социалдык өнүктүрүү борбору менен чогуу биргеликте бош орундар жарманкеси өткөрүлөт. Бул бош орундар жарманкесине ушул шаардагы деги эле аймактагы ушу бош орундар боюнча атайын студенттерге түшүндүрүү, бүтүрүүчү студенттерге түшүндүрүү жүргүзөт. Андан сырткары ушул бир 2 жылдан, жок 2 жыл эмес, ушу 1 жылдан бери ушул студенттерибизге атайын тегерек столду уюштуруп, бүтүрүүчүлөргө кеңеш деген тегерек столду уюштуруп, анда биз ушул студенттерге кантип резюме жазыш керек, кантип өзүн баягы тааныштыруу, баягы жумуш издегенде ошондой сыяктуу бир үйрөтүүчү семинарларды өткөрүп жатабыз. Рахмат. Агай, сизге кайра кайрылып келели. Мына студенттерге онлайн материалдар жөнөтүп турабыз деп атпайсыздарбы? Анан чын эле ошолор жөнөтүлүп атабы, алар окуп атабы, алар кайтарым байланышка чыгып атабы, ошолорду көзөмөлдөп турасыздарбы? Ал боюнча чындыгында биздин менталитетибизге, бизде жалкоолук кээ бир учурда жеңип кеткен учурлар бар да, кээ бир студенттерибизде. Айтайын эми багы күндүзгү окуу бөлүмдөрүнүн ар бир сабагын көзөмөлдөнөт да, мисалы мугалим өтүп атабы, өтпөй атабы, анан сырттан окугандардыкын деле ошол жөнөтүлгөн немелер көзөмөлдөнүп турабы. Сырттан окуу бөлүмүндө ушундай маселелер жаралбаш үчүн мен жанагы сырттан окуу бөлүмүндө толук түрдө жанагы окутууну аралыктан онлайн окутуу. Бизде аралыктан окуту, анан аралыктан онлайн окуту. Онлайн дегенде жок дегенде студент ошол онлайн байланышта сөзсүз түрдө болот да, окутуучу менен студенттерчи. Андан кийин аны менен мындай түздөн түз жанагы синхрондук байланышта болуп, бир аны кичине көзөмөлдөп турганга дагы жеңил болот. Бирок жанагы сиз айткандай 5 кол тең эмес. Кээ бир окутуучуларыбыз да бар, мындай маалыматтарды убагында кечиктирип мындай жөнөткөн учурларыбыз деле, студенттердин деле бизде онлайн окутууда жанагындай берилген тапшырмаларды өз убагында кайра окутуучуга аткарып жөнөтпөгөн учурлар да катталып атат да. Мындай студенттер чындыгында былайча айтканда окууга жетишпегендигинин себебинен окуудан четтетилген учурлар да болуп атат. Студент менен мугалим менен студент мындай байланышка чыкпаган студенттер, ал жерде студент чыкпаган болсо, чыкпаган учур болсо эми чындыгында жанагы жыйынтыктоочу текшерүүлөрдү тапшыра албайт, окуудан четтетилет дегендей да. Анан эжеке мына бизде республикалык агенттиктер менен эл аралык агенттиктердин мындай айырмачылыгы барбы? Кандай
айырмачылыктар бар мисалы? Кандай талаптар мисалы эл аралык агенттиктерде может башкачараак талаптар, биздин республикалык агенттиктердин талаптары кандай? Рахмат. Негизи эле биздеги ата мекендик баягы кыргызстандык агенттиктер биринчи кезекте ошол Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин атайын реестрине катталышат. Анан алар өздөрүнүн баягы стандарттары бар, критерийлери, чен өлчөмдөрү. Стандарттары ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын токтомун бекитилген атайын стандарттар бар. Ошолордун алкагында иш алып барышат. Анда 7 стандарт каралган анда. Ал эми биз өзүбүз өткөн баягы иштешип жаткан эл аралык наар агенттиги 12 стандарт менен алар ошол европалык ESG деген европалык стандарттар бар, билим берүүнүн сапатын камсыздоочу стандарттар. Алар өздөрүнүн ишмердигин ошол ESG-нин талабына ылайык жүргүзүшөт. Негизги чоң талап экөөнүн ортосундагы айырмачылык ушундай. Андан сырткары бирок Кыргызстандын ичиндеги агенттиктердин талаптары деле 7 критерий болгон менен, 7 стандарт болгон менен алар ошол университеттин окуу жайдын бардык ишмердүүлүгүн камтыган. Негизи ушундай эле айырмачылык бар ортосунда. Рахмат эжеке. Азыр агай биздин күндүзгү бөлүмдө канча студент билим алып атат? Биздин университетте негизинен жалпысынан бир 15 миңге жакын студент окуп атат бүгүнкү күндө университет боюнча жалпы. Сырткы бөлүм боюнча. Анын ичинен где-то 6,5 миңдин тегерегинде студент күндүзгү бөлүмдө окуйт. 8 миңден ашыгыраак студенттер сырткы бөлүмдө окушат да. Чет элдик студенттер канча бүгүнкү күндө? Чет элдик студенттер жалпы ошол студенттердин контингентинин бир 50%-нын тегерегинде түзөт. Анан аларга билим берүү программасы кайсыл тилде жүргүзүлөт? Мисалы, орус тилиндеби же кыргыз тилиндеби кандай? Бизде негизинен аудиториядан көз каранды. Аудиторияда көпчүлүк кайсы тилде биринчи сурамжылоо жүргүзүлөт, кайсы тилде окутайлы деген негизинен бизде ошол аудиториянын талабына ылайык негизинен кыргыз же орус тилдеринде жүргүзүлөт да көбүнчө. Ошо эл аралык ишмердүүлүк боюнча дагы кандай? Рахмат. Мен жана ошол биздин сырткы биздин стейкхолдерлерибизге ыраазычылыкты билдирдим эле. Монусунда бул ирет ушу өзүбүздүн ички керектөөчүлөрүбүзгө дагы стейкхолдерлерибизге ыраазычылыкты билдирип кетемин. Себеби дегенде биздеги азыркы болуп жаткан аккредитация жаатында болуп жаткан ийгиликтердин бардыгы ошол биздеги сапат саясатынын жүргүзүлүп жаткан сапат саясатынын бул сапат саясаты албетте университеттин жетекчиси тарабынан түзүлөт. Ал эми андан сырткары биздеги ошол сапат маданияты. Бул сапат маданияты биздин ошол ар бир кызматкердин маданияты. Ошол сапат саясаты менен ошол сапат маданияты айкалышкан учурда гана ушундай ийгиликтерге жетип жатабыз. Бул нерсени мен өзүм гана айтып жаткан жерим жок. Бизге келген эксперттер дагы биздеги ушул сапат саясаты менен сапат маданиятынын жогору деңгээлде экендигин белгилеп жатышат. Мен дагы мындан ары ушундай биргеликте жамаат менен чогуу иштерди алып барып, дагы чоң ийгиликтерге жетишебиз деген үмүттөмүн. Рахмат. Агай, мен ушул негизинен мына аралыктан окутуунун биз мындан ары улантсак болобу дегендей маселелер да болуп атат да бүгүнкү күндө. Ошонун артыкчылыгы, кемчилиги маселелерин 2 жылдан бери биз пандемияда көрдүк. Бунун артыкчылыктары мисалы жанагы дипломдор боюнча да кандай эмелер жаралып калып атат. Ошону да бир таасир болсо керек. Артыкчылыктары эме бул биз аралыктан окутууну биз буга чейин традициялык окутуу эле колдонуп келгенбиз. Ошол традициялык окутууга кошумча каражат катары гана негизинен пайдаланышыбыз керек да биздинче. Эми аралыктан окутууну биз окуу процессинде улантсак болот, бирок биз мисалы өзүнүн жумуш ордунда туруп башка бир окуу жайлардагы студенттерге бир лекцияларды же семинарларды окутууда пайдалансак болот. Ошондой эле бул аралыктан окутуунун негизги бир артыкчылыгы бизде жана мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн бир жакшы мындай натыйжа берет да. Ошолорго колдонсок болот. Анан бүгүнкү күндөгү эң артыкчылыгы биз мына ушу пандемиядан сактанууда ушу аралыктан окутууну колдонгонубуз мындай негизги артыкчылыктары да. Эми албетте аралыктан окутууга караганда биздин ошол студенттер менен көзмө көз
көрүшүп окутууга маңдай теске отуруп маңдай теске отурууга эч кандай мындай неме жетпейт, метод дейбизби. Анан студент дагы мындай өзүн личность катары калыптаныш керек, бирөө менен мамиле кылышты, сүйлөшүштү, ушул мындайча айтканда өздөштүрүш керек, үйрөнүш керек дегендей. Ошондуктан мен жеке менин оюм, биз аралыктан окутууну мындай кошумча каражат катары пайдаланышыбыз керек деген мындай ойду айткым келет да. Рахмат, сіздерге ыраазычылык билдиребиз. Биздин студиябызга келип, студенттер үчүн, жалпы коомчулук үчүн жакшы бир маалыматтарды бердиңиздер. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.